Елестетип көрөлү. Сиздин алдыңыздан сиз тааныган бир өмүрү футбол ойнобогон, өмүрү футбол аянтында машыгып көрбөгөн бир адам чыкты дагы мен футболистмин деди. Сиз анын футболист экенине ишенесизби? Мейли, футболисттин формасын кийсин, колуна тобун кармап алсын. Мен футболистмин десе, сиз ишенесизби? Албетте ишенбейсиз. Эмнеге? Анткени сиз анын буга чейин футбол аянтында топ тээп көргөнүн да көргөн эмессиз. Футбол менен машыкканын, футболго кызыгаарын да көргөн эмессиз. Бирок ал сизге футболистмин дегенине карабай, сиз анын футболист экенине ишенбейсиз. Дагы бир мисал. Өмүрү техникага жолобогон, трактор чукулап, колу май болбогон, өмүрү трактор минбеген бир адам келип, мен трактористмин деди. Сиз ага ишенесизби? Өмүрү трактор минип көргөн адам эмес. Дагы бир мисал. Кетмен менен күрөктүн айырмасын билбеген, талаага чыгып иштегени билинбеген, колу аппак, эч кандай иштегендин белгиси жок. Сиз анын дыйкан экенине ишенесизби? Албетте жок. Албетте жок. Эмнеге? Сиз бул адамдардын мен трактористмин, мен футболистмин, мен дыйканмын деп айткан сөзүнө ишенбейсиз. Эмнеге? Себеби бир гана. Анын сөзү башка, амалы башка. Сөзү башка, амалы башка. Тагыраак айтканда, амал менен сөз бири-бирине дал келбей иштейт. Бүгүн биз көпчүлүгүбүз өзүбүздү мусулманмын деп эсептейбиз. Бирок мусулманга милдеттүү болгон парыздарды, буйруктарды, милдеттерди аткарып жатабызбы? Күнүнө 5 убакыт намаз окуп жатабызбы? Жакырларга зекетибизди бердикпи? Муктаждарга садакабызды бердикпи? Улуу жараткан Кудай бизге айткан милдеттерди аткарып жатабызбы? Мындан улам бир суроо туулат. Мусулман деген ким? Мусулман Куран тилинде муслим деп келет. Жана муслим деген сөздүн мааниси моюн сунуучу, моюн сунуучу. Ал кимге же эмнеге моюн сунат? Ал бүткүл ааламды жараткан жалгыз, эч бир теңдеши жок болгон жалгыз улуу Аллах Тааласына моюн сунат. Анын эрежесине моюн сунат. Эрежесине моюн сунат. Жана ошол эрежеге моюн сунган адам мусулман деп аталат. Эгер биз Аллах Тааланын айтканын аткарбасак, ал бас деген жака баспасак, ал жебе деген нерсени жей берсек, ал караба деген нерсени карай берсек, анда биздин эмнебиз мусулман? Кудайдын бизге айткан милдеттерин аткарбай туруп биз өзүбүздү мусулман деп аташыбыз мен жогоруда айткан тырмакчанын ичиндеги трактористтен, дыйкандан, футболисттен эч кандай айырмасы жок.